Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү биздин сабагыбыз адабият сабагы туурасында болмокчу. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызга көңүлүңөрдү бургула. Кыргыз адабияты мугалим Бердалиева Света Ташпайына. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы балдар айланган тоонун бүркүтү Кош апаке ырлары. Биз өткөн сабакта Токтогул Сатылгановдун өмүрү чыгармачылык жолу туурасында өткөнбүз. Бүгүнкү сабагыбызда болсо ошол Токтогул Сатылгановдун айланган тоонун бүркүтү Кош апаке ырын өтмөкчүбүз. Бүгүнкү сабактын максаты Токтогулдун Кош апаке айланган тоонун бүркүтү эңсеген элим аманбы ырлары менен таанышабыз. Акындын сүргүнгө айдалып ал жакта башынан кечирген оор күндөрүнө майышпаган кайраттуулугу, жашоого болгон сүйүүсү, калыстыгы ар бир ыр саптарында билебиз. Токтогулдун ырларынан чынчыл, калыс болууга, элге кызмат кылууга тарбия алабыз. Анда эмесе балдар бүгүнкү сабагыбызда биз Токтогул Сатылгановдун ырлары туурасында эмне кылабыз? Кыскача маалымат алып кетели. Токтогул элдик оозеки чыгармачылыкта салттуу болуп эсептелген. Санат, арман, терме, үлгү ырларын ирилетип, чоң чыгармаларга айланткан. Анын ырчы төкмөлүк жактан калыптанышына улуу курактагы акын ырчы комузчулардын устаттыгы чоң таасир берген. Алардын катарында атактуу Эсен-Аман, Ниязалы комузчу, сары ырчылар дагы бар болгон. 1982 жылы Токтогул Дыйканбай аттуу манаптын Арзымат деген ырчысы менен айтышка чыккан. Бул айтыш эл арасында азыркыга чейин айтылып калган. Анда 18 жаштагы өткүр сөзү курч Токтогул өзүнөн бир топ жаш улуу дасыккан ырчыны жеңип алат. Мына балдар, Токтогул Сатылгановдун бул жердеги төкмөлүк өнөрүнүн абдан мыктылыгы айтылып жатат. Акындын өмүр баянынын изилдөөчүлөрү бир ооздон белгилегендей, ошол айтыш кайсы бир деңгээлде анын тагдырын чечип, төкмө акын терең ойлуу курч сөзгө да, комузга да, шыктуу үнү да мукам ырчы эле эмес, бул эл таламын талашып, кедей кембагалдардын мүдөөсүн бий менен байларга жар салган акын катары дагы таанылат. Ал ошонусу менен эл башкаруучуларга жагалданып, аларды мактап күн көргөн ырчы атуулдардын көздөрүн далай кызыткан. 1984 жылы Токтогул үйлөнүп, Топчубай аттуу уулду болот. Уулу төрөлгөн соң акын энесинин туугандарынын айылы Ийрисуу деген жерге көчүп келип, 1898 жылы Андижан көтөрүлүшүндө катышты деген жалган жалаа менен камакка алынып, Сибирге айдалып, кеткенге чейинки жашап өткөн тарыхы. Токтогул Сатылгановдун алгачкы Кедейкан аттуу китеби 1938 жылы Казан шаарында басылып чыккан. Ага чейин 1928 жылы Кыргыз автономиялык республикасынын агартуу боюнча элдик комиссариаты Токтогулду Фрунзеге чакыртып, ошол комуз менен аткарган 18 чыгармасын жаздырып алган экен. Ырлары ар кандай тематикада болгон Токтогулдун. Алгачкы ырлары Алымкан, Чакырбай Сүткор, Бешкаман, Эшен Калпа аттуу жана башка көптөгөн ырларды аткарган. Кийинчерээк акын Эмне кызык, Гүлдебал, Санат, Тебай манаптарды, Эшен Калпактарды сындаган көп ырлары болгон. 1898 жылы Сибирге сүргүнгө айдалган, анда жүргөндө туткун ыры Ушундайбы сурагың, качып келе жатканда жана башка ырларды чыгарган. 1903 жылы сүргүндөн келгенден кийин Эңсеген элим аманбы, апакем аман барсыңбы жана башка ырларды ырдаган. Анда эмесе
балдар, бүгүнкү ушул Токтогул Сатылгановдун өмүрү чыгармачылык жолу туурасында жана анын оор турмушу туурасында биз маалыматты буга чейин алганбыз. Анда бүгүн ырларына токтоло кетели. Бүгүнкү биздин өтө турган Токтогулдун ыры айланган тоонун бүркүтү. Балдар, азыр ырды көркөм окуйбуз. Ар бирибиз ырдын негизги идеясы, негизги мааниси, эмне жөнүндө айтылып жатканын жана эмне үчүн теманы айланган тоонун бүркүтү деп койгон. Мына ушуга дагы маани берип, эмне кылабыз, көңүлүбүздү буруп отурабыз. Анда эмесе экранды баарыбыз тең чогуу көркөм окуйлу. Күн тийбес тамда жатамын, күч кетип эс ооп алсырап. Алдымдан нымдуусуз өтөт, айласыз жатам жалдырап. Козголор менде дарман жок, кол бутта кишен шалдырап. Тим жатсам деле сабашат, тил билбей салдат балдырап. Ара чалаар адам жок, аябай эстен тандырат. Айланган тоонун бүркүтү, ак жерден торго чалындым. Комузду күйгө келтирген, колума кишен салындым. Ойлонуп түшкө кирбеген, көркөөлөргө багындым. Айланайын тийбе деп, айласыздан жалындым. Кысталгандан өлсөм дейм, кымбатын кыйбайм жанымдын. Күү чертип эркин сайраган, күкү келем наалыдым. Күжүрмөн тынбай туркаган, күлү келем талыдым. Кор болбой турган алтын баш, күйүттө жүрүп карыдым. Көз жашын эстеп ич күйөт, сүйүшүп алган жарымдын. 10 жашар жалгыз баламды, ойлонуп күндө сагындым. Зарлантып койгон күнөөсүз, заман ага таарындым. Мына балдар, сүрөттөн биз эмнелерди көрүп турабыз? Сүрөттө биз бүркүттү көрүп турабыз, Анда айланган тоонун бүркүтү деп эмне себептен бизге автор ушул теманы койгон экен? Анда биринчи биз бүркүт туурасында маалымат алалы. Бүркүт, балдар, карчыга сымалдуулар тукумуна кирген эң ири кыраан куш. Узундугу 90 сантиметрге, канатын жайганда узундугу 2 метрге жетет экен. Борбордук Азиянын бардык тоо кыркаларында таралган. Жайында деңиз деңгээлинен 2-3 миң бийик зоолордо жашайт. Бүркүт көзү курч, кыраан, эркиндикти эңсеген жырткыч куш. Көздөрү адамдын көзүнө караганда 6 эсе курч көрөт. Бийиктикте учуп жүрүп да өз азыктарын көрө алат. Жамгыр жааган учурда көктө учканды жактырат. Катуу шамал эч кандай ыңгайсыздыкты жаратпайт. Тескерисинче жакшы угууга жардам берет. Орточо 25-40-60 жылга чейин өмүр сүрөт. Мына балдар, айланган тоонун бүркүтү деген теманын негизинде биз ошол теманы ачып карасак, бул жерде бүркүттүн көзү аябагандай курч, кыраан, эркиндикти эңсеген жырткыч куш болсо дагы бул жерде Токтогул эмне кылган? Көзү баягы жетип, байманаптар баягы кедейлерди эзип келгенин курч мааниде эмне кылган? Ачык айкын айткан. Абдан кыраан болгон экен, эркиндикти эңсеген экен. Ал жанагынтип колуна бутуна кишен салынып, сүргүнгө айдалып жатканда эмне кылган экен? Көп ырларды сүргүндөн келгенден кийин жазып калтырган экен. Мына ошондон айланган тоонун бүркүтү деп бүркүткө салыштырган экен. Эми суроо, балдар, айланган тоонун бүркүтү деген ким? Ал эмне үчүн торго чалынды? Мына бул суроого биз эмне кылабыз? Жооп беребиз. Ойлонуп, айланган тоонун бүркүтү бул ошол бүркүткө өзүн салыштырып, ал эмне үчүн торго чалынды? Эмне себептен ал торго чалынып калгандыгы туурасында Токтогул баягы байманаптарды
баягы ырдап көргөн көзү менен көргөндөрдүн баарын тең ыр менен айтып, анан эмне кылган, бул жалган жала менен сүргүнгө айдалган. Күкү келем, күлү келем дегенге кандай түшүнөсүңөр? Эмне үчүн күкү келем, күлү келем деп атат? Себеп дегенде бул жерде күкү келем, күлү келем деп бул өзүнүн ырдап, баягы эл кыдырып, жер кыдырып, элге таанымал болуп жүргөн мезгилин айтып атат. Ырда акын заманага таарынганын айтат. Күнөө кимде? Күнөө ошол кездеги баягы жашаган байларда болгон, себеп дегенде алар кедейлерге баягы үстөмдүк кылып келишкен. Мына ошондой кордуктарды көргөн үчүн Токтогул көргөндөй айтып ырдаган. Тек жүрсөң ток жүрөсүң деген макалдын акынга тиешеси барбы? Тиешеси бар, балдар. Себеп дегенде баягы жөн эле жүрө берсең, баягы ток жүрөсүң дегендей мааниде эмне кылган экен, айткан экен. Бирок Токтогул жөн жүрө албай, эмне кылган, көргөнүн көргөндөй айтып ырдаган акындарыбыздын бири болгон. Эми кийинки ырга көңүлүбүздү буралы, балдар. Кош апаке. Чогуу эмне кылабыз, көркөм ырга көңүлүбүздү буруп чогуу окуйбуз. Боздодуң апа, боздодуң, кайгымды кайра козгодуң, кайрат кылсаң болбойбу, тирүүмдө жоктодуң. Ыйладың апа, ыйладың, ыйлаба жашың кургасын, убайым тартып ыйлап, уулуңду муңдуу кылбагын. Айланайын апамсың, анчалык неге жаш алдың, айдалып барам алыска, азабым тартып жатарсың. Карууң кетет кейибе, кулак сал менин кебиме, ажалым жетип өлбөсөм, карчыга куштай айланып, келермин кайра элиме. Айланайын апаке, балапандай баккансың, ак сүтүңдү эмизип, бооруңа басып жаткансың. Мага окшогон жалгызды зарлап жүрүп тапкансың, алпештедиң апаке, адам кылдың асырап, ачылар бекен кабагым ушул иштен ажырап. Керимбай кылды кесирде, кекенип мага эсирде, жаш кезимден каршы элем, журтумдан айдап кетирди. Мына балдар, бул ырда Кош апаке деп айдалып бара жатканда энесине ырдаган ыры экен. Мына балдар, баардык эле эне баласы үчүн эмне кылат? Сарсанаа болот, капа болот, кайгы жейт, убайым тартат. Ошондой эле бул жерде баягы Токтогул өзүнүн апасына айтып, баягы кайра кайрылып келер бекемин, апамды көрөр бекемин деп Кош апаке деп жазган ыры менен эмне кылдык, тааныштык. Анда суроого жооп берели. Бул ырда кейигендик байкалабы? Ооба, себеп дегенде кейип өзү да жалгыз бала болгондуктан жана Токтогулдун өзүнүн да 10 жашта калган баласын эстеп, кайрылып ошо баламды көрүп, ошол балам менен жүздөшүп, туулган элиме, туулган жериме кайтар бекем дегендей кейиген ыр саптарында кездешип жатат. Апасын акын кандай сөздөр менен сүрөттөйт? Апасын акын, балдар, ырдан карап, анан эмне кылабыз? Ыйлаба жашың ыйлаба апа, ыйлаба деп бул жерде апасына кайрат айтып жаткан саптарын таап, эмне кылабыз? Окуп чыксак болот, балдар. Акын эмнеге мүңкүрөгөн эмес? Же капыстан пайда болгон оор кырдаалда шылкыйбай башын көтөрүп, апасын үмүттөндүргүсү келгенби? Дал ушул ырдын далдасында турган Токтогул кандай адам болгон? Себеп дегенде, балдар, бул жерде башына мүшкүл иш түшсө, айла жок, аны аткарып жазаганга туура келген. Ошондуктан баягы атып же даргага асып өлтүрүп таштагандан көрө сүргүнгө айдаганы мен үчүн кичине болсо дагы оңоюраак жолу дегендей, бул Токтогул сүргүнгө барып эмне кылган? Өзүнүн турмушун, оор турмушун көрүп, анан ырларында жазып келген. Токтогул Сатылганов, төкмө акын, ойчул, композитор десек
эмне болот, таанымал болот. Эми Кош Апаке деген ырында автор өзүнүн сүргүнгө айдалып бара жаткандагы абалы тууралуу ырдаган деп айтып жатабыз. Биз Токтогулдун өмүр жолу менен таанышканыбызда акынды жалган жалаа менен Сибирге сүргүнгө айдатып жибергени туурасында билген элек. Ал эми ырга жыйынтыктап айтсак, ачкачылык менен суукту, солдаттардын ыза кордугун баштан өткөрүп, ошол Сибирь жолдорун жөө басып, Байкалга чейин жетип, жолдо тилемчилик кылса да акын жашоодон үмүтүн үзгөн эмес. Жанагы ырда айтылгандай, акын эмне үчүн, же акын өзү күнөөлүүбү, же акынга бул туура келеби деген суроодо акын жашоодон үмүтүн үзгөн эмес. Кайрылып, баягы өз элиме, өз жериме келем деген үмүт болгон. Акындын сүргүндөн аман качып келишине ата журтка болгон сагынычы, сүйүүсү чоң жардам берген. Бул жолдо канча азапты көрсө дагы тайыбай келгенге аракет кылган. Мына балдар, бул жерде акын өзүн ырда кандай абалда экенин эмне кылган экен, айткан экен. Акыйкатчылык үчүн кармалып кетип, кайра келгенин айткан ырда. Сүргүндө кыйналып, күйүп чок болгонун айткан. Эңсеп келип эли менен аман күрөшкөнүнө кубанып айткан. Мына биз берген суроодо акын өзүн ырда кандай абалда экенин айткан дегенде, биз ушул 3 жооп менен эмне кыла алабыз, толуктай алабыз. Эми балдар, Токтогулдун ырлары эмнеге тарбиялайт деген суроо туулат. Токтогулдун ырлары булар көбүнчө санат насият, үлгү, терме ырларын жазган деп келдик. Тарбиялык мааниси абдан зор. Бирок Токтогулдун ырлары эмнеге тарбиялайт дегенде биз жооп бере алабыз. Бул мекенди сүйүүгө тарбиялайт ырлары. Өмүрдү барктай алууга, өмүр, өлүм, дүнүйө деген ырлары бар Токтогулдун. Бул эмнеге тарбиялайт дегенде өмүрдү барктай алууга тарбиялайт. Жана Токтогулдун ырлары ак сүйлөп, кайраттуу болууга тарбиялайт. Жана Токтогулдун ырлары бул ар кандай кырдаалда жакшылыктан үмүт үзбөгөнгө тарбиялайт деген жоопторду эмне кылабыз, айта алабыз балдар. Мына балдар, Токтогул көбүнчө санат, насият, терме, үлгү ырларын, андан тышкары дүнүйө, өлүм, өмүр ырлары менен эмне кылган, бизге таанымал болгон. Токтогул бул жашоодо көптөгөн кыйын күндөрдү башынан кечирген. Жана ошонун натыйжасында акылман, даанышман болуп калыптанган. Акындын ар бир ырынан бизге кенч болгон акыл насааттарын алууга болот. Мына балдар, биз бүгүнкү сабакта Токтогул Сатылгановдун ырлары туурасында тааныша алдык жана бүгүнкү сабагыбызда Кош Апаке айланган тоонун бүркүтү деген ырларына күбө болуп тааныша алдык. Анда эмесе бүгүнкү сабакта биз ала турчу тапшырмабыз акындын биз таанышкан ырларын дагы бир жолу окуу китептеринен окуйбуз жана жаккан саптарынан жаттап алабыз. Сабакта түзүлгөн класстерди дептерибизге түшүрүп алабыз. Класстерди биз толук маалыматты бере албай калдык, бирок силерге тапшырма ушул акындын ырларын өзүбүз эмне кылабыз, өзүбүзгө жаккан жерлерин гана чечмелеп жаттап алабыз. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабакка көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта калгыла.